2 миллион доллар турган Zolgensma дарысы эмне үчүн колдонулат? Бүгүнкү күндө эл арасында эң көп суроо жараткан оору бул жаш балдар арасында кездешкен СМА же болбосо спинальная мышечная атрофия оорусу. Бул оору сейрек кездешкен генетикалык оору болуп эсептелинет. Жана негизги симптомдору булчуңдун алсыздыгы, анын арыкташы. Эгер дарыланбаса, анда дем алуунун бузулушуна чейин алып келет. Спинальная мышечная атрофия оорусунун келип чыгышына SMN1 генинин мутациясы себептүү болот. Бул гендин иштөөсү бузулганда, жүлүндө жайгашкан кыймылга жооп берген нерв клеткаларынын булчуңдарга берген импульс өтпөй калат. Ошол себептен кыймыл аракет акырындык менен жайлап, такыр токтогонго чейин алып келет. Zolgensma дарысы бул генетикалык дары болуп эсептелинет. Дал ошол мутацияга жабыркаган SMN1 генин иштөөсүн толук оңдойт жана анын негизинде кыймыл аракет калыбына келет. Бул ооруга салым кошуу менен бир адамдын өмүрүн сактайсыз.